Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе кыргыз тили сабагына кайрадан кош келипсиңер. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз жандама мүчөлөр деп аталат. Анда эмесе келгиле балдар. Бүгүнкү сабагыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Биринчи, сүйлөмдөн жандама мүчөлөрдү ажырата алабыз. Жандама мүчө жана аны өзүнө тиешелүү белгилери боюнча таба алабыз. Жандама мүчөлөрдү көнүгүштөө, сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу аныктап табууга машыгабыз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз, эне тилибизди кадырлоого тарбияланабыз. Балдар, силер менен жаңы темага киришүүнүн алдында төмөнкүдөй суроолорду камдаган элем. Ошого жооп берүүгө аракет кылып көргүлө. Биринчи суроо: сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү кайсылар? Ойлонуп көрөбүз. Ооба, туура ойлодуңар. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Экинчи суроого өтөм. Аныктооч деген эмне? Ойлонуп көрөбүз. Туура таап аткан болушуңар керек. Аныктооч деген заттын кандайдыр бир сын-сыпатын, сынын, өңүтүсүн, санын жана бир жакка таандык экендигин билдирет. Кийинки суроого өтөйүн. Аныктооч сүйлөмдө кайсы сүйлөм мүчөлөрүнө мурун келет? Аныктооч жана толуктоочтон мурун келет. Эгерде баяндооч заттык мааниде болсо, анда аныктооч баяндооч менен да байланыша алат. Кийинки суроого өтөм балдар. Аныктоочко кандай суроолор берилет? Ойлонуп көргүлө. Аныктоочко кандай, кайсы, канча, кимдин, эмненин деген суроолор берилет балдар. Азаматсыңар, анда ушул теманы улай сүйлөмдөгү жандама мүчөлөрдү аныктоого аракет кылып көрөбүз. Жандама мүчө аныктоочтун өзгөчө түрү болуп эсептелет. Булар аныктоочтор менен катар эле заттын, аныкталгычтын ар кандай белгилерин, маселен кесибин, өнөрүн, даражасын, туугандык белгилерин билдирет. Мисал келтирип көрөбүз. Жамал апа анын туугандык белгисин көргөзүп атат. Сагын агай кесибин көргөзүп атат. Манас баатыр, инженер техник, мектеп интернат, телефон автомат жана башкаларды мисал келтирсек болот. Урматтуу балдар, аныктоочтор менен жандама мүчөлөрдүн айырмасы кандай экендигин аныктап алалы. Биз таблицага көңүл бөлөбүз. Биринчисинде аныктоочтор аныкталгычтын алдында жайгашат деп турат. Мисалы, 15 окуучу сабакка катышты. Аныкталгыч бул жерде окуучу ким? Ошол окуучуну аныктаган сөз 15. Бул аныктооч болуп эсептелинет. Ал эми экинчи таблицаны карап көргүлө жандама мүчөнү. Бул жерде жандама мүчө аныкталгычтан кийин келет деп айтылып атат. Мисалы, Асан уста биздин үйдү курду. Бул жерде аныкталгыч Асан, ал эми Асандын кандай кесипте эмгектенгендигин аныктап турган, жандап турган сөз уста. Экөөнүн айырмасы ушул экен балдар. Кийинки экинчисине келебиз. Аныктоочтор өз алдынча синтаксистик милдет аткарат. Мисалы, Айгүлдүн китебин сурап турдум. Кимдин? Айгүлдүн. Өзүнчө суроого жооп берүүдө. Ал эми жандама мүчө аныкталгычтан ажырабайт. Ошолор менен бирдикте гана синтаксистик милдетти аткарат. Мисалы, Турат аке мага суроо берди. Ким? Турат аке. Аны биз бөлүп талдай албайт экенбиз. Анда эмесе алган билимдерибизди бышыктоо үчүн 156 көнүгүүнү карайбыз. Китепти ачабыз бардыгыбыз. 156 көнүгүү. Бул көнүгүүдө мындай деп берилген. Биз 3 графага бөлөт экенбиз дептерибизди. Биринчи графага жандама мүчө катышкан сүйлөмдү көчүрүп жазабыз. Экинчи графага жандама
Анан аныктооч катышкан сүйлөмдөрдү өзүнчө көчүрүп жазабыз. Үчүнчү графага болсо аныктооч гана катышкан сүйлөмдөрдү жазабыз. Анда мен биринчи сүйлөмдү мисал кылам, калгандарын өзүңөр улайсыңар. Жээнбай агай кимге болбосун чоподон эмес, мээнет менен сөздөн, ыйман менен адамгерчиликтен бүткөн тоодой туюлчу деген сүйлөм турат. Бул жерде жандама мүчө катышкан сүйлөм болгон үчүн мен муну биринчи графага жаздым жана Жээнбай агайдагы агай деген жандама мүчөнүн астын сызып, мен болсо кызылга белгилеп койдум. Силер сызып коесуңар балдар. Анда эмесе кийинкилерин мына ушундай кылып туруп улап жазып чыгабыз. Бул көнүгүүнү иштеп болсок, анда биз 157 көнүгүүнү карайбыз балдар. Бул жерде дагы таблицада көрсөтүлгөн маанилер боюнча биз сүйлөм түзөт экенбиз. Мен силерге бирден ар бир маанисине карап бирден сүйлөм түзүп бердим. Ошого көңүл коюп, анан ушу сыяктуу кылып силер дагы өзүңөрчө түзүп чыгасыңар. Биринчиси, заттын бир затка таандыктыгын көргөзгөн сүйлөм түзөм. Мисалы, Айбектин сүрөтүн баары карашты. Бул жерде Айбектин заттын бир жакка таандык экендиги. Экинчиде, адамдын кесиби жөнүндө катышкан сүйлөмдү түзөбүз. Мисалы, Анара эжей сабак өттү. Бул жерде эжей бул кесибин көргөзүп атат. Бул жандама мүчө. Үчүнчү, заттын сын сыпатын көргөзгөн сүйлөмдү түзөбүз. Кызыл гүлдү апама белек кылдым. Кандай кызыл? Бул аныктооч болуп атат. Төртүнчү, адамдын өнөрү тууралуу. Асан өтүкчү берген өтүктөрдү ултарды. Бул Асандын кесиби менен кошо эле анын ошол өнөрү катарында карасак болот. Жандама мүчө. Кийинкиси заттын санын билдирген. Мисалы, сабакка 2 бала диалогду окуду. Бул жерде заттын 2 деген санын көргөзгөндүктөн бул аныктооч болду. Алтынчы сүйлөмгө келем. Адамдын кыял жоругу тууралуу. Менин досум Жайдары бала. Анын кыял жоругу шайыр Жайдары экен. Жетинчи, заттын иретин көргөзгөн. Дене тарбия сабагында биринчи катарда турам. Демек, бул жерде заттын биринчи деген катарын көргөзүп атат. Кийинкиси заттын көлөмүн. Мисалы, базардан чоң алмаларды сатып алдым. Кандай алмаларды? Чоң алмаларды сатып алдым. Бул көлөмүн көргөзүп атат. Андан кийинки 9-чу сүйлөмгө өтсөк, адамдын жаш өзгөчөлүгү тууралуу. Мисалы, Асан Абышка бизге бата берди. Ким? Асан Абышка. Бул жерде кызыл менен белгиленген, бул жандама мүчө. 10-чу акыркы сүйлөмгө келебиз. Адамдын даражасы деп турат. Мисалы, Асан чемпион биздин сыймыгыбыз болду. Бул жерде ким? Асан чемпион. Бул даражасын көргөзүп атат. Мына ушундай кылып силер дагы өзүңөрчө сүйлөм түзөсүңөр балдар. Балдар, силер аныктооч боюнча толук маалымат ала алдыңар. Бирок мен силерге дагы бир кошумча тапшырма бергим келип турат. Бул силердин окуу китебиңердеги 147-бетте атоочтук түрмөктөрдүн аныктоочтук милдети деген тема бар. Бул кошумча үчүн кийинки сабакка мына ушул теманы окуп келесиңер. Эми бул темада эмнелерге көңүл буруш керек? Биринчи, атоочтуктарды эске түшүрөбүз. Биз 7-класста атоочтуктарды өткөнбүз, этиштин өзгөчө формасы. Экинчи, аныктооч катары атоочтуктардын аткарган милдетин мисал келтирүү менен түшүндүрөсүңөр. Кайсыл мүчөлөр менен уланды жана кандай суроолорго жооп берди. Үчүнчү, 160 көнүгүүдөн атоочтук түрмөктөрдү аныкталгычы менен кошо көчүрүп жазып келесиңер балдар. Урматтуу балдар, бүгүн жандама мүчөлөр менен толук тааныштык. Инсандын инсан болуп калыптанышында эң негизги белгилердин бири бул сабаттуулук болуп эсептелет. Мен ойлойм балдар, силер да бүгүнкү сабактан бир канча сабаттуулукка жол ача турган илим алдыңар жана аны өз кебиңерде колдоносуңар. Анда эмесе бүгүнкү биздин сабакка активдүү катышканыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.